урматтуу көрөрмандар, урматтуу замандаштар жана мусулман агайын бир туугандарым. 2025 жылдын 7 марты улуу Рамазан айы. Бул айда туткан орозоңуздарды Аллах Таала кабыл алсын жана дуаңыздарды. Бул айда биз руханий байлыгыбызга маани берип, ибадат менен, китеп менен болойлу деп убактыбызды ошол жакка бөлүп алсак, тилекке каршы кээ бир жетекчилер өзүнүн мансабынан пайдаланып, элди кагып силккени бизди сүйлөтпөй койбой атат туугандар. Кече жакында тарыхый чечим болду Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда. Ал чечимге келечекте кыргыз тарыхы өзүнүн баазын берет. Жана биздин жоопкерчилигибизди алган азаматтар жооп берет. Мен айтайын дегеним, Баткен облусунун губернатору Айбек Шаменов Достук айылынын тургундары менен жолуккан учурда аларга кылган мамилесин көрүп, анын адеби, тарбиясы кимден үлгү алып ошентип сүйлөп аткандыгы мени аябай өкүндүрдү. Бизде айыл башчылар дагы антип сүйлөбөйт туугандар. Элдин алдына чыкканда жалпы элдин алдында этика, адеп, ахлак, тарбияны ошол жерде көрсөтөбүз. Элди сенсиреп сүйлөгөнгө эч кимдин укугу жок. Сиз деп сүйлөш керек. Бул эл. Ушул эл менен биз бийикпиз. Эл болбосо биз каяктагы жетекчи болот элек, каяктагы бийликке барып отурат эле, туурабы? Ушул элдин добушу менен, ушул элдин салыктары менен бүгүнкү ишти жүргүзүп аткан азаматтар мына Достук айылынын тургундары менен жолугуп атканда Айбек Шаменов ошогондор бүгүн элди кагып силкип, сенсиреп, коркутуп, үркүтүп, каяктан үйрөнүп атат, каяктан үлгү алып атат, билбейм бул мамилеси менен. Кыскасы элге орой мамиле кылып атат. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, ушундай жетекчилерди дайындап атканда сөзсүз түрдө анын тарыхын, анын кылган иштерине көңүл буруңуз. Анын үй бүлөсүнө. Ал кимден тарбия алган? Анын ата теги ким? Жүрөгүндө жок дегенде бир иманы барбы? Адеби барбы? Мына ошонусунда маани бериңиздер. Сураныч. Болбосо бир айылды сыйлый үй бүлөсү менен жеп койгон надандарды деле жетекчиликке коюп атпайсыңарбы? Мына ошолорду эмнеге карабай атасыңар мен түшүнбөйм да. Дагы уялбастан элдин алдына чыгып шарияттан сүйлөгөн надандарды көрүп туруп, биякта төбө чачың тик турат да. Өзү коркпостон, Кудайдан коркпостон бир айылды жеберген үй бүлөсү менен. Мына ошолорду айыл өкмөт, аким, губернаторчулукка алып барып атасыңар. Мына ошолор бүгүн элди мансабынан пайдаланып коркутуп үркүтүп атат. Укуктук баа бересиздер деген ниеттемин. Мына ушундай туугандар. Бул сөзүбүзгө далил, мына могу губернатордун видеосун көрүңүздөр. Түшүнбөсөңөр мындай, түшүнбөсөңөр айтып, орусча айтып берейин. Жок, орусчада билбейм, англисче айтып берейин. Орустарда эмеспиз да. Үйдүн ичинде туалетибиз болбойт. Эшикке болгондон кийин туалетибиз айванда болуп калат, жакын болуп калат. Хотя 12 соток болсо ham 10 соток берсеңер деп атат. Жок, 12 хорошо берели, бирок берки үй бербейм анда. Кыргызча, наразы болуп мындай болот, тиңдей болот деген жок. Мен айтпадым буну. 5 соткадан беребиз, үй салып беребиз. 5 сотка келечекте үй салып аласыңар. 10 соткадан айыл чарбага беребиз, бүттү, ошо менен. Шаар болсо да биз мына элден көчүп атабыз, исключение кылыш керек да бизге. Эмне исключение? Ошо 5 соток деп көбөйтүш керек. Канча? Гектарлап берейинби? Жок, гектар Жок, мен айтпа. Жок. Наразы кабыл деп атат. Жок, мындай. Аны мен көчөбүм. Мурдагы менсилер менен жолукканда айтпадымбы? Аны пайдаланбагыла. Мен айтып атам, айттым силерге, силер айттыңар пайдаланбайбыз. Азыр башкача болуп кетип атат. Дагы бир жолу. Түшүндүңүзбү? Же дагы бир жолу айтайын. Тийбегиле, дагы бир жолу айтам. Тийбегиле, бактарактарды үйлөрүнгө тийбегиле. Компенсация кылып ошол жейсиз. Силер түшүнүп атасыңарбы? Компенсация үй салып берип атпайбызбы? Компенсация. Компенсациядан баш тартпадыңарбы өзүңөр, туурабы? Мен компенсация баш тарттык, бияка салып. айтпадым. Мен компенсация, же үй салбайбыз, мен компенсация төлөп берели. Үйдө отпайсыңар, компенсациядан баш тарттыңар, туурабы? Азыр какой-то бир бактаракка жабышып атасыңар. Койгула да эми. Уят барбы силерде? Боксактын баарын чыгара бересиңер базыр. Тигини, муну шиферин мындай кылып калдыр, ана тигиндей мындай деп. Отун потун. Ama bolsa olmazdı da, bravo.